Chet өлкөгө баргыңыздар келеби? Ким баргыңыз келет? Барыңыз э? Так, азыр эми мен слайдым кыска эле болуп калды. Компьютерим жок болгондуктан мен жанагы телефондон эле чыгара калдым. Эми мен бул залга ошо чет өлкөгө баргыбыз келет деп атасыздар. Бизде ошо чет өлкөгө уже путевкага жетишкен менин ушул Бишкектеги эң күчтүү лидерлерим, директорлоруму куттуктап койгонго уруксат этти. Бүгүн мен өзү лотереяга деп бир коробка товар алдым эле. Офистеги эже көлгө кетип калыптыр. Ошого мен Акыйгалда калдым. Так, Дубайдын жеңүүчүсү Ураимова Нурзат. Андан кийинки биздин Хайняндын жеңүүчүсү Дүйшен Акунова Ерен эже. Мен буларга пакеттик сумкасын алып койдум эле. Шартка байланыштуу офистеги эже көлгө кетип калган экен. Элдин көзүнчө берип коеюн десем. Бул деген бизде атасыздар кийинки жылдын кийинки жыл эмес, уже Хайнянды же болбосо Египетке сиздер дагы барсаңыздар болот. Бизде азыр акция жүрүп жатат. 11-ci каталог дегенбиз, а? 11-ci каталогго чейин барыңыздар да шанс 3000 балл ачып, директорский акция. Сиздер дагы ушул эмеге барсаңыздар болот. Бизде как раз Дубайга примерно 100 адам кетет. 100 адам октябрда Дубайда эс алат. Эртең сүрөттөрдүн, видеолорун көрөсүздөр. Сиздер дагы бул жылга үлгүрбөсөңүздөр дагы кийинки жылга сөзсүз түрдө аракет кылыңыздар. Сөзсүз түрдө жетесиздер ошол нерсегечи. Рахмат. Эми бизде кийинки тема боюнча жазып алдым эле, ушул сахнага чыга турган киши бул директорубуз, бул баардыгына үлгүргөн 3 баланын энеси, супер оратор, супер мотиватор, өзүнүн интенсив курсун ачкан, баардыгына үлгүргөн бул Ураимова Нурзатты чакырып алайлы. Кече группасындагы аябай сонун промоушнларды жазып элем, мен азыр ошону таппай калдым. Өзүнүн кабиликке кандай келип калган, кандай ийгиликке жетти, ошолор боюнча айта кетти. Саламатсыздар, урматтуу кандайсыздар, зерттеп отурасыздар деп. Мен өзүмдү тааныштырып кетсем, Ураимова Нурзат, азыркы учурда серебряный директормун. Бул бирликке жазылганыма негизинен 2 жыл болду. 2017 июнь айында вот классташым Айпери Нурзат жазыл деп. Мен бир айткам Айпери, ага чейин дагы бир айткам, бул 3-үчүсү болгон. Бир айтты, 2 айтты, 3-үчүсүндө жок деп классташым все равно 11 жыл чогуу окуганбыз деп адамдын көңүлүн уялбайсың, адамдын көңүлүн уялбай, менин Айперимдин көңүлү деп бирликке жазылганмын. Ага чейин продукциясын колдонуп жүргөнмүн, мага именно бул муламойкасы дом фаберлик аябай жакчу. Колдонуп, жыргап жүрчүмүн, себеби бир алган нерсени билесиздер, экономичный болот. Бир өзүңөрдөн башка кухнядагы сиздер гана хозяйка болсоңуздар, для дома баарын алып алсаңыздар 3 айдан 5 айга чейин жөнөмө колдоносуздар да. Мен ошондо күбөнүп бараткан Айпери жазгандан кийин. Анан Айпериге айттым, Айпери кандай түшүндүк бер, оңой эле депчи. Айпери оңой түшүндүк берди, биринчи заказымды кетирип берди. Анан мен айттым, анда мен туруп, мен дагы туугандарым бар, мен дагы айтайын деп, ошол каталог мен сразу 50 балл жаптым, 2 жолу заказ бердим. Ошодон бери мен жазылганыма ровно 2 жыл болуп атат. 2 жылдан бери мен бир жолу гана 50
шартка байланыштуу 50 балл жаппаса 26% болорун билген эмесмин. 50 балл жаппаса зарплата түшөрүн да билген эмесмин. Анда мен новичок болчумун, 3-шартта гана болчумун. Шартка байланыштуу ошко кетип, кайра келип заказ жазайын десем, порошокторду билесиздер, 300 минус 20% менен 252 сом болот да. 26 менен 233 сом болот. Мен ошондуктан ушу порошокту дайыма примердүү айтам. Мен заказ жазып атам. Заказ жазып атсам эле порошок 252 сом болот да. Эмнеге мен 233төн алчумун го деган айпериге чалдым. Айпериге чалсам, туруп тур деп өчүрүп кайра чалдым. Не болсун, сен 50 балл жаппапсың деп. Аны айтып койбойсуңбу 50 балл жагыш керек десем, сен того кеттиң эле го дейм. Макул деп ошондо бир үзүлгөн 50 балл. Андан кийин постоянно 50 балл жаап да. 50 балл жапкандын өзүнүн бир сонун бир плюстары бар. Биринчиси бул кадырлык баарыбыз билебиз, бул кадырлыктын эң чоң бир возможности десем болот. Себеби толтура сетевой бар. Карап көрсөңүздөр, инкруиз деп могу жерде даже инкруиз киргенде кандай болду. Андан сырткары бизде НЛ бар. Иши кылса, именно азыр дом, для дома чыккандагы МВ бар, андан сырткары бизде Greenway бар. Иши кылса толтура сетевойлор бар. Вот ошолордун ичинен кадырлыктын эң чоң фишкасы бул кадырлык. Эч бир жерде жок. Сиздердин личный объемуңуздар ЛО, ошол топтолот, ошого силер бекер аласыздар. Мындайча айтканда, баллар büyüйт да, бул эң сонун бир кадырлыктын мүмкүнчүлүгү. Вот мен ошондо гана кадырлыктын ушул мүмкүнчүлүгүн көрүп туруп, мен для себя алам деп туруп калганда, себеби мен ойлогом, постоянно заказ берем, же болбосо постоянно иштеп кетем деп, мен 2 жыл мурун бирөө мага сен ушул жерде туруп кадырлыкты мактайсың десе, мен укмекмин да. Мен үй-бүлөдө бардыгы көз жумушта иштешет. Ата-энем көз жумушта иштейт. Апам мугалим